тогуз коргоо оюнунда мына жалпы 162 коргоо болот. Ак жагына 81, кара жагына 81ден ар бир үйгө 9дан салып чыгабыз. Кыргыздын улуттук оюну тогуз корголду бул мектептин балдарына Жапаркулов Адил 16 жылдан бери үйрөтүп келет. Ал бул ийримге айылдагы балдарды кызыктырып, республикалык жана эл аралык мелдештерге катыштырып келет. Мен окуучулукка кызыктырам. Бул тогуз коргол биздин ата бабабыздан калган улуттук оюнубуз, акыл оюнубуз. Бул жерде эң биринчи ошо окуучулардын акылдуулугу, тапкычтыгы, эсептөөсү, ой жүгүртүшү жакшы болгон окуучулар гана ошо жакшы ойноп кете алышат да. Менин окуучуларыман эл аралык даражадагы спорт шебери чыккан, спорт шеберине талапкерлер чыккан. Ошолорду көрүп эле окуучулар бирин угуп бирине эле кызыгышат экен. Ошто Бишкектеги республикалык мелдештерге катышып келе жаткан Медина Амангулова тогуз коргол ойногондо сабырдуу болуп, өзүнө болгон ишенич артаарын айтат. Тогуз коргол ойногондо деген өзүңгө болгон ишеничиң жогорулайт. Башка жака чыкканда да биринчи ишенишиң керек өзүңгө. Ошондо гана оюн болот. Мен Ошко, Бишкекке жана башка жактарга барып ойногондо өзүмө ишенип, агай айтчу дайыма өзүңөргө ишенгиле, утам дегиле деп, ошондо гана ойнойсуңар депчи, ойной алып утасыңар депчи. Сабырдуу болушуң керек. Бул тогуз корголду ойногондо деген жүр деп айта албайсың сопернигиңе. Сабырдуу болуп, ар кандай оюнчулар болот. Ошонун баарын характерине көтөрүш керек да, ойнош үчүн. Балдарды шыктандыруу максатында айыл өкмөтү тарабынан турнирлер өткөрүлүп турса, ата-энелер балдары мелдештерге барганда жол киресин чыгарып колдоо көрсөтүшөт. Андай ата-энелердин бири Жолдош Кочорбай уулу кыздары жеткен ийгиликтерге баласы дагы жетсин деп уулун агайга алып келген. Мен ушул кичүү уулумду алып келип атам, тогуз коргоо кружогуна. Балам ушул кружокко катышат, кызыгат. Мунун кызыгып келип катышына себепкер эки эжеси болду. Улуу кызым Мираш жана Нагима кызым ушул кружокко келип катышып, алдыңкы орундарды камсыздандырып, республикага чейин барып катышып жүрүштү. Азыркы учурда ушул кружокторго оюндарга катыштырган замандын бир талабы десем болот, көпчүлүк окуучулар азыр үйдөн чыкпай телефонго байланып калышкан да. Андан көрө ушундай оюндарга катышып, олимпиадаларга катышып турса, бир четте өздөрүнүн ден соолугуна да жакшы, эл жери көрүп дагы окуса дагы жакшы болот деп ойлойм. Ат башыдагы Казыбек айылынын 46 жаштагы тургуну Адил Жапаркулов кесиби боюнча география сабагынын мугалими. Ал тогуз корголду балдарга үйрөткөндөн тышкары эл аралык мелдештерге калыс болуп келет. Машыктыруучунун айтымында тогуз коргол оюну ой жүгүртүүсүн өнүктүрүүдөн тышкары тартипке тарбиялайт дейт. Бул тогуз коргол жеке эле ушул сабак жагынан эмес, эме жагынан эмес, бул тартип жагы да жакшы болот окуучулар. Тогуз коргол ойногон окуучулар эч качан тартип бузушпайт. Өздөрүн токтоо, сабырдуу алып жүрүшөт. Ушул жакта тарбиялык мааниси да чоң да бул тогуз коргол. Анан азыр дүйнөлүк интеллектуалдуу оюнга кирип атат да тогуз коргол. Башкы эмес айтканда шахмат менен деңгээли барабар болуп атат бул тогуз коргол. Эми дагы мындан ары дагы өсүп өнүгүп деп атам. Ошо өсүп өнүгүш үчүн биздин ушу жаштар көбүрөөк ойнош керек тогуз корголду. Анан азыр буюрса жакшы тогуз коргол өнүгүп атат, эл аралык деңгээлде өнүгүп атат деп айтсам жаңылышпайм. Акыркы жылдары тогуз коргол оюну боюнча эл аралык мелдештер өткөрүлүп, дүйнөнүн 20дан ашык өлкөлөрү катышып келет. Спорттук оюндун бул түрүн мектептен баштап үйрөтүү маанилүү деп эсептеген Адил Жапаркулов келечекте окуучулары менен Кыргызстандын желегин башка өлкөлөрдө желбиретсек дейт.